Орусиянын мамлекеттик думасы мигранттарга байланыштуу бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизди. Орусиянын мамлекеттик думасы пленардык жыйынында миграциялык мыйзамдарга өзгөртүү киргизген бир катар долбоорлорду биринчи окууда жактырды. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Коммерсант басылмасы билдиргендей, алардын бири мигранттар үчүн комплекстүү экзаменди уюштуруу жана өткөрүү боюнча укуктарды жана милдеттерди үчүнчү жактарга берүүгө тыюу салуу киргизилди. Эми мигранттарды сынактан өткөрө турган билим берүү уюмдарынын тизмесин түзүүнү өкмөт гана жүргүзөт. Кошумчалангандай, мыйзамсыз миграцияны уюштуруу үчүн колдонулган документтерди бурмалоо үчүн юридикалык жактардын жоопкерчилигин караган мыйзам долбоору да биринчи окууда кабыл алынды. Алар биринчи жолу мыйзамды бузса 5 миллиондон 10 миллион рубльга чейин айып пулга жыгылат. Ал эми кайталанган эреже бузуулар үчүн 10 миллиондон 60 миллион рубльга чейин айып пул менен жазаланат. Учурда мындай мыйзам бузуучулар 1 миллион рубльга чейин айыпка тартылууда. Ал эми миграциялык документтерди мыйзамсыз жасатып колдонгондор 100 000 рубльга чейин, кайталап бузуулар үчүн 100 000ден 300 000 рубльга чейин айып пул салынат. Учурда жаза 30 000ден 50 000ге чейин жана 50 000ден 100 000 рубльга чейин каралган. Миграция чөйрөсүндө мыйзамсыз кызматтарды көрсөтүү жана мыйзамсыз миграцияны уюштуруу ыкмалары боюнча сунуштары бар сайттардын ишине бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Учурда маалыматтык технологиялар жана маалыматтык коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жаткандыгы маалыматта кошумчаланган. Орусияда бир киши мигранттар жашаган жатакананы өрттөп жиберди. Орусиянын Тверск облусунда мигранттар жашаган жатакананы өрттөгөн адам кармалды. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, окуя 20 октябрда болгон. Ал киши жатаканага бензин чачып өрттөп жиберген. Өрттөн качкан жашоочулардын бири экинчи кабаттын терезесинен секирип жаракат алган. Өрттүн кесепетинен бөлмөлөрдүн бири күйүп, жатакананын коридору жабыркаган. Келтирилген чыгымдын көлөмү такталууда. Айыпталуучу учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин департамент тактады. Ага карата кылмыш жаза кодекстин мүлүктү атайлап жок кылуу же зыян келтирүү 5 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү өз күнөөсүн мойнуна алып, акчага алданып калганын билдирген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. АКШда Макдональдс ресторанында 49 адам бургерге ууланып, бирөө каза болду. АКШнын саламаттыкты сактоо министрлиги Макдональдс Роял чизбургерлеринин массалык уулануу болгонун билдирген. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. 22 октябрда кечинде уулангандардын саны 49га жеткени белгилүү болгон. Алардын бири каза болгон. 10 адам медициналык мекемелерге жаткырылды. Ал эми бир өспүрүм уулануудан улам гемолитикалык уремиялык синдромго чалдыккан. Жабырлануучулардын айтымында алар Макдональдстын Роял чизбургерин жешкен. Азырынча ууланууга эмне себеп болгонун так айтуу мүмкүн эмес. Тергөө иштери башталды. Алдын ала маалыматтар боюнча уулануу пияздан же уй этинен жасалган котлеттерден болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Кечирим сурасын Марлен Маматалиев Эрулан Кокуловго болушту. Бүгүн 23 октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев партиялашы Эрулан Кокуловго болушту. Эл өкүлү кесиптеши менен Токмок шаарынын мэринин ортосундагы жаңжалга токтолуп, депутаттарды парламенттин кадыр баркына шек келтиргендерге биргелешип жооп кайтарууга чакырды.
Эрулан ал жака ойноп барган жок да. Ушул мектеп бүтпөй жатат. Сапаты начар деген элдин кайрылуусу менен барган. Ал мэр интервью бергенди жакшы көрөт экен. Кайра интервью берип, жалпы парламенттен кечирим сурап койсун. Анда айтылган көйгөйлөргө токтолуп, мектепти бүтүрөм деп да айтып койсун. Ал өзүн хан сезип алыптыр. Мен сүйлөп жатканда силер депутатка жооп бербегиле, колуңду чөнтөгүңдөн чыгар деп айтып жатат. Керек болсо аны ротация кылып башка жака алып барып коюш керек. Ошондо бат эле ордуна коюшат, деди Маматалиев. Буга чейин 18 октябрда Эрулан Кокулов кесиптештерине нааразы болгон. Анда ал Токмок шаарынын мэри Максат Нусубалиев менен болгон жаңжал боюнча сөз сүйлөп, бир ай унчукпай келгенин айтып өткөн. Эске салсак, 17 сентябрда социалдык тармактарда депутат менен мэр тирешкен видео тараган. Аны Кокулов бөлүшүп, Токмок шаарына жарандардын көйгөйүн угуу үчүн барганын айткан. Видеодон эл өкүлү алгач кала башчысынын иш бөлмөсүнө барып, маселени талкуулаганы, экөө чогуу жерине келгенин, жеринде алардын ортосунда пикир келишпестик жаралып, кайым айтышканын көрүүгө болот. Андан соң Эрулан Кокулов Супер KG порталына Максат Нусубалиев менен чырдаша кеткени боюнча комментарий берген. Ага Нусубалиев жооп кайтарып, окуянын чоо жайын түшүндүргөн. Ошондой эле ал таракан кубалап жүрүп, депутат болгон киши ага баа бере албай турганын айткан. Израиль Хезболланын учкутсуз учагы Нетаньяхунун уктоочу бөлмөсүнө тийгенин тастыктады. 19 октябрда Хезболла Ливандан учурулган учкутсуз учак Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун Кесариядагы резиденциясына тике соккуруп, уктоочу бөлмөнүн терезесине тийген. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдиришти. Журналисттердин айтымында дрондор Израилдин премьер-министринин уктоочу бөлмөсүнүн терезесине тийген. Бирок Ливандын учкутсуз учактары ал жер катуу корголгондуктан олуттуу зыян келтире алган эмес. Хезболла Нетаньяхунун Кесария шаарындагы жеке резиденциясына 19 октябрда кол салган. Ливандын аймагынан 3 учкутсуз учак учурулуп, анын 2-өө кармалып калган. Израилдин премьер-министринин кеңсесинин маалыматы боюнча, сокку урулган учурда Нетаньяху резиденцияда болгон эмес. Sky News Аравия булактары Нетаньяхунун Кесариядагы үйүнө бомба түшкөнүн билдирген. Кол салуу учурунда шаарда абадан сокку урган сирена жаңырган. 22 октябрда Хезболла Нетаньяхунун резиденциясына жасалган чабуул үчүн толук жоопкерчиликти өзүнө алган. Интернетте адамды кемсинткендерди жоопко тартуу сунушу биринчи окууда кабыл алынды. Жогорку кеңеште адамды кемсинтип, ар намысына жана кадыр баркына шек келтиргендерге айып салуу мыйзам долбоору биринчи окуудан каралды. Анда укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү каралган. Ага ылайык адамды мазактап, кемсинтип, беделин түшүрсө 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып салынат. Долбоор биринчи баяндама жасаган юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мыйзам кабыл алынса, тартип бузган карата арыз түшкөндө гана айып салуу боюнча жөрөлгө башталарын айтты. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбооруна 63 макул, 6 каршы добуш берилди.